Başlasın, başlayыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына коомчулукта бир жумадан бери болуп аткан муфтияттын тегерегинде иштер жана аалымдардын төрагасы Абибуллонун кылган кылыгы бүгүн биздин интернет майданында 2 миллиондон ашык адам талкууга түшүп, өтө биздин мамлекетибизге кооптуу бир саясатты жаратты. Ошон үчүн сизге кайрылып атам. Мына мусулман коомчулугу уламаларга кайрылып, мындай уламаны токтоосуз кетиргиле, мусулманды бөлүп жарып, президентибизди уят кылып, биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип, президент кылбаган ишти бул эч кимден уруксатсыз Россиянын муфтийине кат жазып, биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирди. Мына бир канча уламалар кагуу берип урушкан видеолору, далилдери да бар экен. Уламаларга биз арыз бергенбиз. Ошол арызды карабай, бул кишини коргоп жаткан Молдосабыр Дамланын колуна арыз түшкөн экен. Молдосабыр менен Абибуллонун экөөү тең качып келбей уламаларды чогултпай жатат. Убактылуу муфтий Жоробай ажы дагы бул маселени уламалар караса чогултуп, бул кишини талкуулайбыз деди эле, бирок ошол аксакалыбыз көз жумду кылып атат. Ошон үчүн мына муфтийге жала жапкандардын эң башында турган ушулар болгон, бирок өздөрүнүн кылган иши эмне болду? Бизди жер менен жексен кылды. Сиз адилеттүүсүз, сиз күчтүү, эрктүү президентсиз. Ошон үчүн мен сизге кайрыламын. Тез аранын ичинде өзүңүз бул маселеге карабасаңыз, бул нуктан чыгып баратат. Мусулмандарга чагым жаратып, мусулмандарды бөлүп жарып, өтө кырдаалды курчутуп берди. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, сиз ушу уламаларга тезинен көзөмөлдү күчөтүңүз. Тез аранын ичинде мындай кишини алып, ордуна татыктуу, өтө илимдүү жана биздин ички саясаттарды тыкыр билген, мамлекетке кыянат кылбаган аалым киши келиш керек деп ойлоймун. Ошон үчүн уламалар дагы тез аранын ичинде эртеңден баштап жыйын кылып, Абибуллону